Мына азыркы коомчулукта болуп аткан сөз эркиндиги үчүн күрөш, азыркы коомчулукта бардык тармактарында болуп аткан акыркы окуяларды талкуулоо, бул ошол сөз эркиндигине болгон адамдардын бир мындай жан тартуусу да. Сөз эркиндиги болгон үчүн бизде бүгүн коомчулук бардык маалыматтарды көрүп атат. Сөз эркиндиги болгон үчүн бизде эл бийликти көзөмөлдөп турат. Сөз эркиндиги болгон үчүн бийлик дагы бийликтин бутактары, чиновниктер дагы өзлөрүн түздөнүп мындай аберибиз төгүп калбасын деп этият басып жүрөт. Ушунун баардыгы сөз эркиндигинин жеңиши. Кыргызстандын бирден бир дүйнөгө жалпы уялбай айта турган бир эле жетишкендигибиз бар, бул сөз эркиндиги. Башка мактана турган бизде жагдай жок. Ошондуктан сөз эркиндигин биз көздүн карайындай сакташыбыз керек. Мисалы үчүн журналисттер бул коомчулуктун көзү жана кулагы. А журналисттерди сабап, тепкилеп, куугунтук алуу бул ошол коомчулуктун кулагын чоюп, көзүн оюп алганга барабар. Ошондуктан мен ойлойм, сөз эркиндигин басынтууга биздин коом жол бербейт.